Азыр мамлекеттик ишмердин күндөлүгүнөн деген топтомдон Юсуп Абдрахмановдун күндөлүгүнүн негизинде даярдалган экинчи уктурууга көңүлүңүздөрдү бурмакчыбыз. 23 август Москва. Москвага 4,5 саат кечигип келдим. Мындай Советтер Союзунда гана болушу мүмкүн. Бул биздин темир жол транспортубуздун абалын өздөйт. Акыбал ыйлагыдай. Эми эмне болот? Бир Кудай билет. Бориске жолуктум. Чоң театрда Хованшина жүрүп жатат. Ал абдан жакшы көрөт. Менин да көргүм келди эле, бирок кечигип калдым. Кайра чеге баштадым. Убадама турган жокмун. Жаман ырым. Аны эң сүйө, белгисиз келечек, чыңалган нерв. Мына ушул себептер мени чектирген. Посолдук өкүлчүлүктө болдум. Иштер жөнүндө билдим. Начар. Өзгөчө темир жол тарамы боюнча начар. Ал тарам боюнча өкүлчүлүктүн кызматкерлеринин маанайы сус. Дагы бир Москвалыкта болдум. Москвалык иштерди билдим. Анча эмес, партиянын ички абалы, өлкөдөгү абал, эл аралык кырдаал, жакшылыктын жишаанынан кабар бербейт. Кармашууга туура келет. Кимди ким? Кантип эле өзүн өзү жеп бүткөн түзүлүштүн бизди кулатууга кудурети жетсин? Жок, биз күчтүүбүз. Материалдык же техникалык жактан эмес, адамдык касиет жагынан күчтүүбүз. Европадагы өлкөлөрдөгү компартиялардын таасирдүүлүгү Советтер Союзунун пайдасына. Келечектеги кармашта бул бизди сактап кала турган күч. Партиялар сак турса болду. Мейли, кармашып көрөбүз. Революциянын жоокерлеринин арасында мен боломбу? Билбейм. Башымдагы каңгыган ойлордон кутула албагандыгым үчүн билбейм. Жыйырма 5 август. Өкүлчүлүктө дагы болдум. Рудзутак менен жолугушайын дедим эле, ал шаарда жок экен. Сталинге барайын дедим эле, анан кайра ойлонуп, адегенде Рудзутак менен сүйлөшөйүн. Эгер жыйынтык чыкпаса, анан Сталинге барайын деп чечтим. 27 август. Рудзутакта болдум. Темир жол тарамын 28-29 жылдардын курулушунун планына киргизүүгө макулдашып чыктым. Рудзутакта олтурганда ойлогонум эле темир жол болду. Азыр дагы ишке баш отум менен кирип кетүүгө мүмкүнчүлүгүм бар экенине кубандым. Рудзутактан чыккандан кийин дагы ойдон арылбадым. Эмне деген кыйын о. Жыйырма 8 август. Күндөлүгүмдү кайра окуп чыктым. Кандай жаздык? Мен ушунча күндүн ичинде бир акылдуу сөз, омоктуу ой жаза албаган келесе болуп калганмынбы? Маданият жана эс алуу паркына барып, ал жерде 1 сааттан ашык болдум. Санаасыз басып жүргөндөр үчүн эң жакшы жай. Борбордук аткаруу комитетинин жыйналышында болдум. Арактын баасын арзандатуу жөнүндөгү законду өткөрүштү. Кайда баратабыз? Кайда келебиз? Август. Кечинде чоң театрга бардым. Хованшина болуп атыптыр. Биринчи бөлүмү бүткөнчө арам отурдум дагы, анан кетип калдым. Кушнерлердикине бардым. Жакшы кишилер. Алар менен кандайдыр жеңилирээктей. 31 август. Тимирязев атындагы академияда болдум. Башкармачылыгынын катчысы мага ректор эмнеге керек деп такып сурады. Негизи бул мекеме эң демократиялуу болуш керек эле, иш жүзүндө тескерисинче. Биздин таза денебизди жеп бараткан бюрократизм бул жерге дагы жетиптир. Алардын студенттерге кандай мамиле жасашаарын элестете албайм. Ипподромдо болдум. Жакшы ипподром. Аттары керемет. Украина утуп, Ташкент начар, эң артка орунда калды. Мындай ипподром жылкычылык өнүккөн жерлерге керек. Андай жерлерде мындай ипподромдун тарбиялык мааниси зор болмок. Бул жерде болсо бекерчилердин тотализатордагы кумар оюнунун эрегиш талаасына айланыптыр. Акчаны максаттуу чыгымдоону билбейбиз. Лашевичтин акыбалы абдан оор.
Лениндик гвардиянын дагы бир мыкты күрөшүүчүсү кетип барат. Анын партиянын 14-съездинде сүйлөгөн сөзүн эстедим. Анданы кылым жашайт деп ойлогон элем. Эми мына эртең ал болбой калат. Эски Лениндик гвардиянын катары суюлуп баратат. А жаңы муундун арасында Лашевич сыяктуу большевиктин бир өмүрүн сактап калуу үчүн жүздөгөндөрүн берсе, болчулар толуп жүрөт. Эмне дээр экен? Ал абдан сүйсө керек эле. Крыжановскийде болушум керек эле, бирок ал кабыл албайт. Ылайыктуу учурду күтүүгө туура келет. Эртең эмге жөнөйм. Эмнеге, эмне үчүн өзүм да билбейм. Бир эле каалаганым көрүшүп сүйлөшүү. Биздин учурубузда адамдар жазалаганды билбейт. Эң эле оор жаза сүйгөн, жакшы көргөн адамыңдан ажыратуу. Адамдагы эң эле жаман кырдаал өзүңдүн эмне болуп жүргөнүңдү билбегениң экен. Менде ушундай болду. Эмне болуп атканымды өзүм билбейм. Бул көпкө созулабы, аны да билбейм. Кечинде аквариумга бардым. Чарчы айлампаны көрдүм. Мааниси деле жок, бирок күлкүлүү. Биринчи сентябрь. Лашкевич дүйнөдөн кайтты. Борбордук комитет оор жоготууга кайгырганын билдирди. Бул кайгылуу өлүмгө ким күнөөлүү? Аварияга дуушар болгон автомобиль кырсык эмес го акыры. Революциянын татыктуу күрөшүүчүлөрү катарыбыздан кетип жатышат. А өлкөнүн абалы начарлоодо. Нан даярдоо жаман. Өнөр жай товарлары жок. Дыйкандарга карата куугунтук ишке ашырылып атат. Алдыда кара туман. Деги совет бийлигине жут келбейби? Экинчи сентябрь. Түн ичинде жаман уктадым. Эртең эмне болоорун ойлой бердим. Горкийдин Макар чудрасын жана биринчи сүйүүсүн араң окудум. Эгер мен бул чыгармаларды мурда окуган болсом, каармандарын акмактар демекмин. Азыр бекем чыныгы сүйүү эмне экенин өз тажрыйбамдан билем. Горкий өз жөнүндө эмес, Забар жөнүндө эмес, мен жөнүндө жазгандай сезилди. Алдыдагы ондогон жылдарды көргөндөй экен. Мага канчалык кыйын болсо дагы Забар Раддага жасагандай мамилени эч качан жасабайт элем. Болгон айырмасы ушул. Вагондун терезесинен орулбай жаткан эгинди көрдүм. Табиятта өзүнүн жардамын көрсөтүп жаткан экен деп койдум. Өлкөдө түшүм жакшы, бирок нан жок, анткени өнөр жай товарлары жок. Дыйкандар акчага беришпейт. Анын үстүнө тынымсыз жааган жамгыр тоскоол болууда. Өлкө чоң чарбалык кризистин алдында. Бул абалдан кантип чыгуу керек? Эч ким билбейт. Жетекчилер оңго кетет, солго кетет, кайра тескерисинче. Бирок эч ким өлкөгө ачык багыт бере албай атат. Эгерде Ильич болгондо. Бешинчи сентябрь. Курулуштун планына темир жол тарамы киргендигин УОС жана НКПС такташты. Жана НКПС бул курулуштун зарыл экендигин талап кылмай болду. Иш оңолгондугун ойлоо жагымдуу. Эртең мененден баштап Хинчук менен жолугушууга аракет кылдым эле, бирок болбоду. Чарчаганым сезилет. Жамгыр жаап жатат. Өзүң жөнүндө дагы ойлоого туура келет. Дагы эмне болот? Мындай жашоонун мага кереги жок. Иштей билген, иштен рахат алган мурдагы юу үчүн күрөшүүм керек. Эгер таба албасам, анда бүткөнү. Борбордук комитетте болдум. Кызматкерлер жөнүндө сүйлөштүм. Жер, юстиция, саламаттык сактоо боюнча эл комиссарынын 3 орун басарын берүүнү сурадым. Мен Москвадан кеткиче таап бермей болушту. Бүткүл союздук аткаруу комитетине өзбек өкмөтү Кыргызстанга Сүлүктүдөгү оорукана, мектеп жана башка мекемелер үчүн бюджетте каралган каражатты өткөрүп берүүсү жөнүндө токтом киргиздим. Муну борбордук аткаруу комитети бекитиш керек. Жолдош Бозер менен сүйлөштүм. Келаткан жылдагы ирригациялык курулуштан ат башы бөлүкчөсү алынып калды. Союздук мамплан чөйрөнүнөн жаңы изилдөө иштерин жүргүзө турган болду. Түрксибке көбүрөөк тиешелүү аймактарда чарбалык иштерди көтөрүү чаралары сунуш кылынды. Мампландагы Орто Азия суу чарбачылыгындагы келесоолор тескерисинче иш жасап жатышат. Өкүлчүлүккө өкмөттүн атынан киргизгиле деп нааразылык кат таштадым.
Суу маселеси кыйын болду. Дотация бербейт. Ал бизге абдан зарыл. Дотация бербейби? Анда суу чарбасындагы иштерди жыйнай бериш керек. Социализмге ташбаканын басыгы менен келатабыз. Хинчук дагы жок. Борбордук комитетте болдум. Жээнбаевдин иши боюнча сүйлөштүм. Биз аны жумушчулардын арасында иштөөгө жибергенбиз. Бул жерде болсо дыйкандарга кошуп жибериштир. Бул туура эмес. Ошондуктан мен аны кайра жумушчулар менен иштөөгө которуу жөнүндө маселе койдум. Убада беришти. Агартуу эл комиссарына барып, Анварды Москвадагы балдар үйүнүн бирине жайгаштыруу жөнүндө сүйлөшөйүн дедим эле. В жок экен. Онун да келет дейт, күтө турабыз. Хинчукту дагы кармай албадым. Деги эле бир ордунда турбай койду. Чоңдордун эшигин сагалай берүүдө жададым. Сегизинчи сентябрь. Күндөлүктү кайра окуп алып, ага жазган делбата бойлордон төбө чачым тик турду. Логикалык жыйынтыгы жок жашоо кечирип таштырмын. Баарынан жаманы күндөлүккө жазылгандар эмес. Менин жашоомдун ачык калыптана албагандыгы. Менин күндөлүгүм, менин кыйшык сүрөтүм бул биринчи жыйынтык. Турмушта жалпы ишке жаны менен берилип, адамзаттын ишинен өзүн аябай кызмат өтөп, ошондуктан өз жашоосунун кызыкчылыгынан баш тартып, өзүнүн аң сезимде жеке кызыкчылык деген жок деген адамдар бар. Менимче, алар кызылдай калп айтышат. Коллективдүү күрөш жалпылыкка жана жеке адамдарга байланышат. Мына ушул көз караштан менин акыбалым өтө начар. Менин жашоодо таянычым жок. Мен аны өзүмдүн саясий өсүшүм үчүн ойдогудай жасай албадым. Дагы бир трагедия. Мен жашоодо бирге басар түгөй тандоодо жаңылдым. Ушундай кырдаалга дуушар болгон менин тагдырым үчүн жөн гана аял эмес, иш үчүн күрөштө дагы бирге болоор адам керек эле. Мен издедим, аны таптым, бирок мени кыйла убакытка өз жашоомдон алаксытып койду. Акыркы үмүтүм үзүлдү деп ойлодум эле, туура эмес ойлопмун. Сентябрь. Борбордук комитетте биргиштеген жолдоштор менен кездештим. Азыркы абал жана борбордук комитеттин саясаты тууралуу сүйлөштүк. Жүргүзүлүп жаткан саясатка жана алынган багыттын узактыгына эч кимде ишеним жок. Натыйжада ортоңку парт активдин арасында маанай бошоңку. Жооптуу жумуштан качуу, жоопкерчиликти алуудан коркуу ортоңку парт актив үчүн закон болуп калыптыр. Мамлекеттик аппараттагы бюрократизм, активдин арасындагы үмүттөн түңүлгөндүк элиттиктердин көзүнө дароо урунат. Бул ансыз дагы ээрге бекем отурбагандарды ого бетер бошоңдотот. Күрөшүп жаткан ишибизге болгон ишенимди азайтат. Тезирээк Москвадан кетиш керек. Өз жериңде иштегениң артыгыраак жана тынчыраак. Өз ишиңди билесиң, элдин жашоосу менен жашайсың. Вардин келди. Аны менен таанышып, түштөнүүгө бирге бардык. Жигит мага жакты. Айрым оппозицияларда жакшы балдар жок эмес. Бүт кечти Борistикинде отуруп өткөрдүм. Сиздер мамлекеттик ишмердин күндөлүгү деген топтомдон Юсуп Абдырахмановдун күндөлүгүнүн негизинде даярдалган уктурууну уктуңуздар.